Саналуу күндөрдө дүйнөнүн эң таасирдүү лидери деп саналган мырза же айым шайланат. АКШнын эмдиги президенти болгон киши дүйнөлүк көйгөйлөргө олуттуу таасир этмекчи. Демократиялык жана республикалык партиялардын талапкерлери ар бир добуш үчүн ачуу күрөш жүргүзүштү. Эми бир тарап бир өңчөй жеңишке жетеби же жыйынтык упай санашуу менен аныкталабы? Үгүт иштери кайым айтуучулар менен коштолду. Хиллари Клинтон менен Дональд Трамп ар түрдүү сын пикирге кабылып, бири-бирине жооп кайтарып турушту. Клинтон ден соолугу, ири бизнестерге байланышы жана жеке электрондук каттары тууралуу суроолорго так жооп бербей койгону үчүн сындалды. Дональд Трамп болсо аялдарга карата мамилеси, салыктан качканы, Мексика менен чек ара аймагында ири дубал куруу долбоору жана мусулмандарга багытталган сөздөрү үчүн сын пикирге кабылды. Эки талапкер шайлоого чейинки акыркы жумаларда үгүт иштерин күчөтүп, ар бир добуш үчүн күрөшүүдө. Арийне шайлоо күнү эң көп добушка ээ болгон талапкер жеңишке жетпей калышы ыктымал. АКШ 50 штаттан жана Колумбия округунан турат. Алардын ар биринде шайлоочулар коллегиясы деп аталган топ бар. Алардын саны ар бир штаттагы калктын санына байланыштуу болгон. Шайлоочулар коллегиясынын жалпы саны 538 киши. Калк жыш жайгашкан Калифорния сыяктуу штаттарда, коллегиянын мүчөлөрү Батыш Вирджиния сыяктуу чакан штаттарга салыштырганда көбүрөөк. Көп учурда бир штатта эң көп добуш алган талапкер бир добушка көбүрөөк алса дагы шайлоочулар коллегиясынын добуштарын алат. Жеңишке жетем деген талапкер шайлоочулар коллегиясынын 270 добушун алуусу керек. Көп штаттар ар дайым туруктуу түрдө бир эле партияны колдоого алып келишет. Бирок Флорида, Пенсильвания жана Огайо сыяктуу оома штаттар да бар. Алардын тандоосу ар дайым өзгөрүп турат. Дал ушул штаттарда шайлоо алдындагы өнөктүктөр активдүү жүрүп, ар бир добуш үчүн күрөш болот. Демек шайлоочулар коллегиясынын 270 добушун алган талапкер АКШнын президенти болуп шайланат.